Мен балдарым майда болгондуктан көбүрөөк башкаларга караганда киржим. Могу балдардын ак көйнөгүн 2-3 күндө бир ушинтип колго жуйбуз. Бизде свет жокко байланыштуу ошо колго жууп көнүп эле калдык өзүбүз. Булар эми өрнөк айылына маршрутка менен барып келишип окушат да. Анан эме деп бат кирдеп кала беришет. Анан акырын минтип жууп, сууга эметпей эле аябай катуу сыкпай эле жаябыз, ато бурушуп калат да. Свет жок, үтүк дагы үтүктөлбөйт, ütүгүбүз жок болуп. Бирок өрнөктө кайнежем жашайт, ошоко барып ütүктөп алабыз. Кийинки жаштар кичине көп нерсе көрүп калдык да, телефон болуп. Ошо байланыштуу кичине аракет кылабыз элден калтырбаганга балдарыбызды. Свет жок, эт из болсо могу жакта этти илип коебуз жаңы сойгондон кийин. Анан ошентип маршрутка каттап атканда өрнөк алып барып салып, ал жактан салафанды даярдап коюп, улам бериби же өзүбүз барып алып келип ушинтебиз. Эми кирге сууну болсо могу мешке эле жылытам, тетигинте эле суудан алып келип жылытып алып анан кирди жуйбуз. Ошо колубуз менен жууп уже көнүп эле калдык, бирок свет келет атат. Келсе эле мына үйлөрдү салдык, ичине душ кылдык, заманбап кылып. Свет келсе эле буюрса үйлөрүбүздү бүтүрүп алып, ичине стиральный машиналарыбызды алып, биз дагы башка айылдарга окшоп кичине свет менен көнүп да калат болушубуз керек. Свет келсе стиральный машина иштетип биз дагы колу бошко. Бизде колубуз деле бош болбойт, эртең мененкисин турабыз, нан жасайбыз, бул жака тигине тетигил отко жасайбыз. Анан балдар келет мектептен, анан кир кийимдерин карайбыз деле ушинтип жууйбуз. Кайра анан кечки тамак болот, кайра от жагабыз, жарма жасайбыз, ушул жака эле стройкага иштегенде. Жарманы ошо эмеге сактайбыз, сууга байлап коебуз, канистрлерге куюп, баклажкаларга куюп, мүшөктөргө салып эле. Ошентип окат кылабыз. Айлели жарыгы жок жашоого көнүп бүтүшкөн. Чоңунан кичинесине чейин отун суусун камдап, тамак ашын отко бышырып, муздаткычка салынуучу азыктар болсо жайкысын, айыл ортосунан агып өткөн арыктагы сууда сакталат. Ансыз да кышкага деп көң отунду арбын кылып, алдын ала камдап алган кең суулуктар жарык жашоонун баркын жакшы билип калышты. Биз мына ушундай көңдү жайында чагып ырастап алабыз, анан кышкы отунубузду ырастайбыз, болбосо отун жагабыз. Бизге бир жетишпеген эмеле свет эле. Свет болсо, эптеп светибизге жарыкка, анан холодильникке, анча-мынча телевизор көргөнгө болот эле. Анан эмени болсо, мындай электрик менен үйдө эле жылытпайт элек. Отунга көңгөнбүз, отун менен жылытат элек. Тамак деле казанга көңгөнбүз илгертен бери. Ошо ушинтип эле ушу жарык эле жок болуп атат. Жарык болсо эле бар, жарык көрүп эл сыяктуу холодильник эмес болсо эле болот эле. Буга көңгөнбүз, анан отун жагабыз, жетпей калса эле көмүр алабыз. Бир кыштан чыгыш үчүн бир тамды толтура жаябыз көң. Малыбыздын башына жараша болот да. Аны эметебиз, болбосо отун алабыз. Отун болбой калса көмүр алабыз. Ошо менен эптеп жаштан чыгабыз. Айыл аксакалы Жайчыбек аганын айтымында кең суу кыштагы 1917 жылдары пайда болгон. Жаратылышы кооз, жашыл аймакты жайкысын жайыт катары кышкысын тегерегиндеги курчаган тоолор суу кызгаардан тосуп тургандыктан мал жанга ылымта болот деп тандалып алынган. Негизги жолдон обочодо болсо дагы ата бабалар отукташкан жерди ушул күнгө чейин таштап көчүп кеткен бир да жан болгон жок. 1960-жылда турган ошондо Калиндер районунун метрикасы болчу. Андан кийин Ошко кошуп, анан Оштон буягы менен жол келип калды, Токтогул районуна кошуп. Анан ошо менен 86-жылы Жумгул районуна карап калды, Ленин колхозуна. Анан жана Молдакеев деген жапар салдырткан, ошонун күчү менен жол салынып калды. Андан кийин кийим буяка салынып, жобосо илгери эшек ат менен жашап жүргөнүн көрдүк да. Мына жерде бир эки киши Сарбулуңдан бери эшек ат менен тыныка тартып кетип салган таксайлар. Кыйынчылыкты көп көрдүк, караңгычылыкта болдук. Жарык көрбөгөндөн кыйын экен да жашоо. Эми ушул жарык көрсөк деген гана үмүт болуп атат да. Коңшу айылга да көчкөн жокпуз. Ушу ата-бабабыз жашаган жерди чыстайлап жатабыз да. Эми биздин аркабызда балдарыбыз шаарга барып окуса дейбиз, аяка деле турганга кыйын да, бирөөнүн үйүндө тура албайт да. Анан кыйынчылыктан кыйын эле болот экен. Эми свет көрсөк деген эле үмүттөбүз да. Жумгал районундагы Миңкош айыл өкмөтүнө караштуу кең суу айылы түптөлгөнүнө 100 жылга жакын убакыт болсо дагы ушул кезге чейин жарыксыз жашап келишет. Алгач бул кокту кыштоо катарында колдонулуп,
Анча мынча бир 4-5ке жакын сарай, жалпак сарайлар гана боло турган болсо, ушул тапта жылдан жылга кеңейип отуруп 30 түтүнгө жакын айылга айланган болчу. Бир кылымга жакын убакыттан бери ишке ашпай келген кең суулуктардын жыл санап күткөн тилеги акыры орундалмай болду. 11 чакырым алыс жайгашкан Токтогул райондук электр тармактар ишканасынын толук көмөк жордонунан бери карай электр мамычалары орнотулууда. Ушул тапта Нарын электр тармактар ишканасынын жумушчулары иш алып барууда. Кээ бир жерлер чындыгында эле эме болуп калып атат да, аябай сложный болуп атат. Техника бара албайт ал жерлерге. Анын үчүн кол менен касып атабыз. Техниканын алы жетпейт. Ар кандай таш чыгып калып, бир жерди 4-5 жолу касканга туура келип калат. Иштин башталганына 10 гана күн өткөнү менен долбоор боюнча орнотулуш керек болгон 260ка чукул электр мамычанын 50дөн ашыгы коюлуп бүттү. Түз жерлерди техниканын жардамы менен техника бара албаган аймактар кол менен казылууда. Бул жерде чоң-чоң техникалардын күчү керек, бирок дагы жакшы быйылкы жылы ошо 4 спецтехника, 5 бригадный автоунаа келген. Өзүңүздөр көрүп аткандай азыр мына ушу тоо арасында кээ бир жерлерде кыйынчылыктар болбой койгон жок. Оорчулукка карабай эми биздин эң негизги тапшырмабыз жалпы азыр 3 техника туруп атат бул жерде. Анан кошумча дагы бул жерде эми опорлар установка болуп бүткөндөн кийин аба чубалгысын тартуу боюнча бригаданын күчтөйбүз. Анда көп күч керек. Ал жерден азыр биз жогоруда айткандай 11 километр линия деп атпаймынбы? Бул жерден ошондо 33 километр провод тартыш керек деген маселе да. Ошону көптөп тартабыз Кунайым буюрса. Эң башкысы мамычалар орнотулуп бүтсө эле электр зымдарын тартып келүү оңоюраак. Ушул тапта 10дой жумушчу жана 3 техника иштеп жатат. Атайын адистер гана аткара турган жумуштар башталган чакты мамычалардын ордун казып берүүгө жергиликтүү эл дагы жардам берүүдө. Бул жерге базаны койгонубуз болсо, жумуштун ылдам ыргакта жүрүшүнө, өрнөк айына барып келгичекти убакытта уттурабыз деп ушул жерге уюштуруп, биздин балдар ушул жерде толук кандуу иш алып барып атышат. Атайын Нарын Пестен МСУ куруучу ишкана жана Жумгал рейсинен атайын бригада келип, мына ушул жерге жатаканага жатып, таң аткандан эртемеги 7ден кечки күн батканга чейин тынымсыз иштеп атат. Ушул жерде эртең менен кечки тамагы, түшкү тамактануусу болсо ушул кең суу айылынын айылы уюшкандыкты алып келип берип атат. Жумуш кызуу жүрүп атат. 6-дем алыш күн деген жок. 29 августтан баштап иш башталды. Коңшу райондон электр тогун тартып келүү аяктаса эле айылдын ичиндеги электр мамычалары аба чубалгылары менен даяр болгон. Бүтүндөй айылды электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоого кубаттуу 250 киловаттык көмөк жордон да сатылып алынган. Энергетиктер болсо тынымсыз иштеп, суук түшкөн чөктү баарын аяктап, кең суулуктарды кубантуу аракетинде.